Pensiya пособиелердин берилиши. Pensiya пособияны Айлыктардын. бизден айлык маселеси, биз өзүбүздүн баягы бөлүнгөн бюджетке жараша айлык маселесинде бизде такыр маселе болгон жок. Bizde негизинен жанагы бюджетибиздин 40% биздин мугалимдердин айлык маселеси. Быйыл өзүңүздөр билесиздер, мугалимдердин айлыгы көбөйдү. Бул көбөйгөн разницаны биздин республиканский бюджети компенсировать этти. Калган өзүбүзгө тийиштүү жагын биз толугу менен жаптык. Убагында айлык маселесин баарын чечтик. Андан тышкары биз тазалык, мына коммунальный службаларда өзүңүздөр билесиздер, бул айлык маселесин дагы биз айлыгын көбөйттүк. Мына эмки жылы дагы ошо доходный части дагы көбөйтсек деген биздин пландарыбыз бар. Эгер көбөйтө турган болсок, эмки жылга дагы ошо шаардын бюджетный организацияларын биз дагы айлыктарын дагы көтөрсөк деген Жанагы көчөнү шыпырып аткан жумушчу канча алат? Көчөнү шыпырып аткан жумушчулар 16 000 сом айлык алчу, средний айтып атам. Быйыл эми эмки жылды күтүп отурбай, аларга да 7 000 сомдон ошондо 20-25 миңге айлыгын көтөрдүк, бир 7 000 сомго дагы көтөрдүк, 20-25 миңге чыкты. Бирок бул жетишпейт. Мына 25 000 сом айлык менен эртең менен кечке чейин талаада көчө шыпырып иштесе, күндүн суугу болсо, майрам күндөрү, суббота, воскресенье деген буларда жок. Бирок эмки жылда Кудай буйруса биз дагы көтөрөлү деп пландап атабыз. Азыр мына бюджет, республиканский бюджет мына 3-чү окуудан кабыл алынды. Эми бизге консолидированный бюджет, эми местный органдарга бизде Бишкек шаарына канча быйыл каралат. Ошого жараша биз бюджетти формировать эткенде сөзсүз ушул шаардын службаларын айлыктарын дагы көбөйтөбүз.